267 миңге чукул токтомдор талданып элдерге жөнөтүлдү. Азыр талданып ошол мобилдик тиркемелер аркылуу жарандарга барып атат. Андан сырткары бул жерде 1 ай, 1,5 айга чейин бир аз кечигип барган себептери бар. Элдер көбүнчө ушул 1 айдан кийин келди, 2 айдан келди деп атпайбы. Бул жерде ушул Кооп шаардын долбоорун өзүнүн ушул жеткирүү кызматы менен келишим түзө электигинен болуп чыгып атат да. Бул жерде бир 81 миллионго чукул бир айып пул төлөнгөнү. Бул жерде мындай да, бунун ичинде мындай айтканда чет өлкөлүк унаалар бар. Аябай көп чет өлкөлүк унаалар. Башында ошол уна алганда дагы, уна сатканда дагы ушул Кооп шаардагы камерада айып пулдарын карабастан саткан учурлар бар. Анан билбей алып алгандар бар. Мисалы, кече жакында бир унанын ушул Россия номеринде 44 айып пул бар экен. Аны туура түшүндүрүш керек. Элдерге эч кандай кыйынчылыгы жок. Алып келип биздин атайын мониторинг борборун алып келсе, бардыгынын жеңилдетилген 70% скидкасы бар. Ош шаарында эң көп жол эрежеси ушул айдоочу корду тагынбаган айдоочу. Андан сырткары мына бул өзүңүзгө белгилүү болгондой 52 жана 50 мектептин жанында ылдамдыкты өлчөөчү камераларга ылдамдык менен сөзсүз катуу өткөндөр бар да ал жердечи. Анан ошол региондон келгендер, Ош шаарына киргендер көбү ошол 52 мектептин жанында ошол ылдамдыкка жана айдоочу курга түшүүдө. Биз мындай бергенбиз, милициянын кайыл кызматы биз сунуш бергенбиз. Төмөндөгүчө Ош шаарындагы жол чейимдери бар, жолдор талаптарга жооп берген жерге коюлсун дегенбиз. Анан биз конкреттүү жерде, мисалы үчүн алар ошол Кооп шаар долбоору негизинде алар карап чыгуу керек эле. Ошол жол чийимдерин чийүү керек эле, белгилерин койгондон кийин гана коюш керек эле. Мына атайын жолдор көзөмөлдөө инспекторлор тарабынан сунуш бердик. Ошол туура эмес жерде турган камераларды Кооп шаар алгыла. Себеби качан гана ал жерге ошол жол чийимин, тиешелүү белгилерин, жолдун талаптары ГОС боюнча жооп берген гана жерге койгула дегенбиз. Ошо сунуш кайра кайталап бердик. Эгер ал жакын күндөр аткарылбаса, биз тиешелүү органга кайрылабыз. Ошо элдин талаптарын аткаруу керек. Демек, бул жерде биз күзгү, жазгы обследование деп коет. Ошондо текшерген учурда биз айтканбыз. 2000ге жакын жол белгилери жетишпейт. Ошолорду койгула. Жол чийимдерин койгула. Анан жолдун ГОС боюнча талаптары бар. Узундугу, чийими кандай болуш керек, канча метр болуш керек, ошонун негизинде коюп бергиле деп беребиз. Мисалы үчүн ошонун жолун чийгенден кийин андан сырткары ошол камера коюш керек. Мисалы үчүн жарандар туура эле ал жерде туура талаптарды коюуда. Себеби ал жерде аялдамага эгер автобус келип токтосо, андан озуп өтүү үчүн ошол жарандар айткандай кош чызыкты тебелеп өтүү керек. Кош чызык тебелеп өткөндөн карама каршыга 15 миң сом айып пул салынат. Демек, ал жердеги жолдун чийими жана ширинасы туура келбейт. Демек, ал жерден азыркы учурда алып туруу керек. Ош шаарында жөө адамды өткөрүү жерден өткөрбөй койгонду тартат. Экинчи айдоочу курду тартат, ылдамдыкты тартат. Ошо ылдамдык тартуучу камера ошол эле учурда ошол жерде жол чийимин тартат. Ошол эле. Анан дагы берки 1-2 Кооп шаардын камералары бар, унаада жайгашкан. Алар азыр ишке чыга элек, биз уруксат бере элекпиз. Себеби алар жолго чыгып элдерди тартуудан алдын ал жолдун талаптарын аткарыш керек. Себеби токтоочу жай болуш керек. Анан кийин туура эмес токтогонго айып пул салыш керек. Эми жол кичинекей, анан жолго токтобаса айып пул салып кеткен туура эмес.